Саламатсыздар, урматтуу Төлөбек Абыйевич, урматтуу Улуттук университеттин активдүү студенттердин жоомдогу, келе жаткан жылыңыздар менен ийгиликтерди каалап беребиз. Төлөбек Абыйевич, биякта биздин Улуттук университеттин окуусунда, билим багытында, коомдук иштерде, спорт багытында алдыңкы орундарга ийгиликтерге жетип жүрген студенттердин жоомдогу турат. Улуттук университеттин ички сыйлыктарына, чет жактан алып келген сыйлыктардын ээлери отурат. Арасында президенттик стипендиянын ээлери дагы бар. Спорт багытында дүйнө чемпионатында жүргөн студенттерибиз бар. Ушу жаңы жылдын астында ата энелерине берип жаткан ыраазычылык картыбыз кут болсун. Ишендеген адамдардын жүздөрүнө жылмаюу, жүрөктөрүнө жылуу сезим алып ушу ыраазычылык карты менен сиздердин ар тараптуу алып келген сыйлыктарыңыздар бизди кубандырбай койбойт. Сыйлык сиздердики болсо, сыйлык биздики да болуп калат экен. Сиздердин ар бир жетишкен сыйлыктарыңыздарга биздин ректорубуз Төлөбек Абыйевич өзү дагы абдан кубанып келет. Ушул сиздер сыйлыктарга жетишүү үчүн университетибизде түзүлүп жаткан шарттар мындан да ары улай берет деп, жаштардын ар тараптуу колдоо Төлөбек Абыйевич демилгеси күч. Буюрса быйылкы жылдын аягы менен алган сыйлыктарыңыздар кийинки келе жаткан жылда дагы мындан 2 эселеп биздин ректорубузду, университетибизди ар тарапта атын чыгарып келесиздер деп мен сиздерге терең ишенем. Куттуктоо сөз менен сөз ректорубуз Төлөбек Абыйевичке беребиз. Бул жерде мен мындай карадым. Бир катарда 6дан отурат экен, 5 катар бар экен, 6 жерде 5, 30. Акчаны ушул Постоянно 50 болуп жатат. Биякта да 30 болгону 60. Анан Birisi bariga жаңы жыл менен куттуктайт. Жаңы жыл жакшы болсун. Мындан да жеңиштүү жыл болсун. Мындай болот. Өзүм тарыхымды айтып берейинчи. Эч жакка барбай эле, эчтеке болбой эле, эл катары эле окат кылып жүргөн. Эл катары эле кандидаттыгын коргоп, эл катары эле сабактарын ушундай болуп калды. 2004-жылы Америка Birleşmiş командировкада барып көрүп келип, анан ошондон кийин менде башталды. Ага чейин чет өлкөгө барган эмес. Ага чейин жөн эле силердин кээ бир агайларга режелериңер деди, келип сабак берип коюп эле, кайра үйгө кетип калат. Анан башталды анан. Уча баштадым да, проекттерге катышып, бияка деп анан эгер ошого катышып менде шанс болуп калбаса, азыр дайыма айтам коллегаларыма, тарых факультетине жөн эле бир кандидат, тарых илимдеринин кандидаты, доцент болуп эле саат талашуу мүмкүн. Анча саат берип балдарды окутуп, бир сөз менен 2-3 жолу колдонуп эле азыр жаңы жылдын арасында корпоративдерге барып жолуксам, колдоно баштадык. Как-то надо выйти из зоны комфорта. Что не степой зоны, надо выйти из зоны комфорта. Она мен дошунда чыгып кеткен. Чыгып кеткенден Арбаев университетине бардым. Аякта ал университеттин чужая среда болчу. Анан жерге барганда талаша баштайсың да баягы. Ошол менен аякта доктор болдум, профессор болдум, ректор болдум. Анан кайра улуттук университетке Мен мындай буйругу менен канча жыл иштейбиз. Анан үчүн айтып атат. Силер мына 10 жылда отургандар 60 киши. Биринчи жолу ошондой көрдүм. Спорт боюнча да, билим боюнча, маданият боюнча, коомдук иштер боюнча. Анан эми ойлойм, баарыңар эми учасыңар. Табам только Сен президенттик стипендияга жетип ала илимдер бул жакшы биздин университет үчүн. Политехниканы
бровен турдук да. Аларга жеткен бизде жетпей, калгандардын баары артта. А мурда мага берген маалыматтар боюнча биз мындай жүрүптүрүбүз. Мен ойлойм, негизи 17 болуш керек. Потому что силер көрөт. Деп. Анан мен жана айтып атам, 60 миң сомдон берген турбайбы? Деп прессада ошону жасап атат да. 60 миң бул реал эчтеке эмес. Самый главный силер президенттин стипендиясын алдыңар. Это нечто. Силерге ошол эми мындан ары жана канаттын метет да. Анан крылышкаңар иштей баштайт. Андан кийин мамлекеттик сыйлыктарды аласыңар. Самый главный сыйлыктар сыйлык менен келип кете берет. Самый главный силер жашоодо аракет кылса, спортто дагы, билим берүүдө дагы, илимде дагы, коомдук иште дагы тынбай эле аракет кылса берекет болот экен дейм. Мен мына ректор катары чын эле айтайын, ошол бизден канча киши берилди, 7 киши алды. Бирине да биз деген эме кылабыз. Жанагы протежер кылабыз. Принцип, эң мыктыларды тандап алалы, эң мыктыларды тандап алсак, алардын көбү өтүп кетсин. Эгер биз баягы жердешчилик, тууганчылыкка, достуктукка салсак, өзүбүздүн кишилерди берсек, алардын данныйлары посредственный болсо, тияктан өтпөй коймок, жылдарда эле 2-3 киши алмак да. Анан эң мыктыларды тандадык. Ошол балдарга чоң ыраазычылык билдирем, могул жерде отурушат, туурабы? Рахмат. Алар деген эми аякта Акбар абдан күчтүү, бардык жагында илим, коомдук иштер, чоң портфолио да бул. Анан ошондой эле жерде мен билгенден спортсмендер отурат. Азиянын чемпиону болгондор, Кыргызстан чемпиону болгондор, дүйнөлүк, аларды да биз тандаган жокпуз. Алар өздөрүн көрсөттү. Анан мен ойлойм, бул жерде чын айтканда улуттук университеттин студенттеринин эң деп отурасыңар. Мен башка студенттерди мындай эмсинтип, иштебейсиңер деп айткым келбейт. Просто алар эде катышпай коюп, эде көңүл бурбай коюп, эде койчу деп коюп, баары бир бербейт депчи. Баары бир өң тааныш менен алат жетиги. Анан силер абдан смелый, абдан креативный, абдан активный, абдан деловой кишисиңер, бердиңер, алдыңар. Спортсмендер болсо, алар өзүнүн ошо булчуң менен, күчү менен, дух менен көрсөттү спорт боюнча андан кыйын жок. Бул жерде мен билгенде президенттик стипендияны алгандан сырткары Евразиянын мыкты студенттери болгон аталгандар бар, Астанада өткөн конкурста. Анан дагы башка номинациялар болгон эгер боюнча алгандар барсыңар, эгер унутуп калсам кечирип койгула. Анан мындай да болду. Биздин улуттук университетте ушундай иштерге катышуу, аралашуу, аракет кылуу, жанталашуу деген мындай кичине мындай неме болчу. Басынкы болчу. Абдан күчтүү болуш керек. Университетте мисалы үчүн 26 миң студент бар. 26 миң студент деген эмне? Ошонун ичинен 2600 студент активный болсо, ушундай силерде якадагы конкурска катышып, якадагы спорт боюнча күрөшкө катышып, чурканга катышып, ар кандай жанагы грант проекттерге катышып, 26 миңден 2 миңге катышып, болуптур 260. Силер азыр 60 болуп атасыңар. 260 болуп катышса, улуттук университетти көрсөтөт да. Көчөлөрүндө болду, көчөдө ушундай чогулуш болду. 30 канча баланы немеге жибердик. Академический мамилес боюнчачы. Четиркөөгө. Анан эми мен өткөн мезгилдерде мындай жамандагым келбейт. Биринчи жолу уюштуруп, азыр мына силерге да айтып коеюн, башкаларга активный балдарга айтып коелу. Бизде атайын ошондо кызмат ачылды. Академический мамилес деген. Баары кайрылып, мына мен физикмин, мен химикмин, мен тарыхчымын, мен юристмин, мен чет өлкөгө барып окудум. Хотя бы 1 семестр. Окуп келдим. Ошону мага жардам бергиле, шарт түзүп бергиле десеңер, алар иштейт.
Анан сунуштай силерге мына барасың, Гумилев университетinin Евразийский Астанада жатакана бекер, окуу бекер, бирок могун төлөйсүң. Анан силерге жакса барасың, жакпаса барбайсың. Бирок ушуну пайдаланып калыш керек да. Мен ошондо силерге азыр сунуштайм. Силер азыр муну алдыңар, жеттиңер, дополнительный эртең деген эртең жаңы жылда туурабы? Жаңы жылда силердин алдыңарда жаңы максаттар, үмүттөр, тилектер, мейкиндиктер болуш керек. Анан ал үчүн силер университеттин ректоратынан келип кызматтарынан сурашыңар керек. Дагы эмне бар я депчи. Аяққа качсак, спорт я понимаю. Анан силер келип мына катышып сурагыла, пайдалангыла, башка жака да учкула. Силерге могул азыр деген силердин жанагы ошо кетердечи портфолио сурайт да. Ошондо силердин президентский стипендияны алган, спорт боюнча Азия чемпионатын жеңип алган, же болбосо тиги Евразия студенттеринин ичинен ол орунду алган деген силер үчүн просто миңдеген жолду ачат да. Мүмкүнчүлүктү берет силерге. Ошону эки жылда пайдаланып калышыңар керек балдар. Ошол менен убактыңарды албайын, быйылкы жылкы жетишкендиктер үчүн баарыңарга чоң ыраазычылык билдирем. Университеттин жетекчиси катарында родители ата-ана катарында. Ата-ана менин балдарымда ушундай бирдеме алып турса, конечно мен айында жасасам, бүт айылга сүнчүлүк чыкпакмын. Шантай жасасам, досторго айтмакмын. Ата-энеңерге эмне деген неме берип атасыңар? Да, менин балдарым да, ол кыздарым окуп бирдемеге жетип атат. Это другое дело. Силерди карап туруп ойлоп атам, 60 ата-эне. 60 мектептин директору. Мектептин директорлоруна да ыраазычылык билдиребиз. Ушуну силерди буларды алар. Ата-энеңерге болгас барса, мындай алсаңар, ал жакшы нерсе болот. Мен билгенден бул жерде көбүрөөк контракт негизинде окуп атасыңар. Анан ошо ата-энеге айтат, балам, мен берген 30 000 сомду бекерге окуусу да жакшы, еще спорттун болду. Окуусу да жакшы, президенттин өзү сүрөттөн телевизордон көрдүм да, президенттин алып аткан сүрөтүн. Андан сырткары ушундай алар көрбөгөн нерселер бар. Ошол үчүн балдар биринчиден ректораттын атынан чоң ыраазычылык билдирем. Эгер мындай 60 бала болсо, биздин университет бир жерден бир орун албаса, анда эмне болуптур университет? Силердин деканыңар сүйүнүп ачып берет менин балам. Эки бала президенттик стипендияны алды. Я не знаю, настолько они вложили в это. Или предложили в это. Бирок силердин атыңар менен биз да сыйынткан атабыз. Улуттук университет 7 стипендия алды. Политех 7 алды, биз алдык, калгандары бар 3-тен 2-тен 5-тен алышты. Силер деген анан спортсмендер бар, чемпион. Билесиңер, бул атамекенин согуш бүткөндөн кайтып келгендерде эле болуп атасыңар, ордендер, медалдар толтуруп, жана биз тосуп атасыздар. Ошол мындай жеңишиңер мындан да көп болсун. Мен айтып берем, биринчиден буюрса эмнеги жылы аман болсок спортко абдан көп көңүл бурабыз. Мына буякта 4 миллионго жакын штанга боюнча неме жасадык. Муну бокс боюнча зал жасайбыз. Спорт боюнча аракет кыласыңар. Окууңарды жакшы окуйсуңар. Ырдап бийлей турган жерлерге уже баштадык. Ажерде жасап бересиңер, дагы бийлегиле. Ошто мисалы спорт боюнча чемпион болгон эртең би боюнча Кыргызстандын студенттер арасында биринчи орунду алыш үчүн көчөлүп билип. Потому что пока силер жерде окуп атканда возможность орусча тилди аралаштырып прочую өткөндө силер актив менен отурганда айткан. Университетте окуп атканда мүмкүнчүлүк абдан чоң болот. 4 жыл. Андан кийин мүмкүнчүлүгүңөр азайып. Кыздар турмушка чыгат, балдар үйлөнөт, анан үйдө күйүшүп башталат. Кайната кайнене деген күйүшүп башталат. Бул азыр жыргалсы. Ошон үчүн мен силерге сунуштайм. 4 жылдын ичинде университеттин мүмкүнчүлүгүн эмнеси ошону пайдаланып калыш керек. Анан биз ректорат колдон келсе силерге мүмкүнчүлүк керек. Ошол алтындарда эле коечу. Улуттук университеттин алтындары.
силерге силерди тарбиялаган ата-энеңерге мүмкүн университеттин мугалимдерине экинчиден ийгилик каалайт. Ол ушул бүгүнкү жеткен ийгилик менен токтоп калган силер болушу мүмкүн эмес, менин пониманием. Булар андан ары учуш керек. Учкула мындан чоң бийиктикке жетиш керек. Эмне керек? Ошон үчүн колубуздан келген жардам беребиз. Абсолютно жардам беребиз деп айта албайбыз, бирок университеттин мүмкүнчүлүгүнө жардам беребиз. Учкула мындан дагы атаган космоско учуп кетсеңер жардам бар. Улуттук университеттин студенттеринин жардамы космоско учуп кетти. Эмне деген ишин менен учуп кетпесиңер, ал үчүн билим болуш керек. Билим тарбия болуш керек дегенде ошол ийгилик каалайбыз. Учкула. Ешкіммен қармашпай, мен 12 жыл Арабаев университет ректоры болдым, келген. Ешкім қармайлы, президенттің қолын қармадым деп менімен қармашып кетті. Сілер дағы олармен қармашып болды, президенттің қолын қармашты.